Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында эл аралык эне тил күнүнө арналган мамлекеттик тил, достуктун жана биримдиктин тили аталышындагы майрамдык иш-чара өттү. Бизде эмнегедир кийинки мезгилдерде ушу бир айлык, анан болбосо бир иш-чара белгилеп калганда кыргыз тилин эстеп калабыз. Көбүн эсе ушу мамлекеттик деңгээлде, ишканаларда, мамлекеттик ишканаларда кыргыз тилине көбүрөөк маани берилсе, көңүл жакшы болот. Бүгүнкү күндө ушу депутаттарыбыз баш болуп, өкмөт башчыларынын кээ бирлери кыргыз тилин билбей калганы бизди аябай өкүндүрөт да. Кыргыз тилди мамлекеттик тил деп алгандан кийин өзүбүз кыргыздар баалашыбыз керек. Өзүбүз ушунда сүйлөшүбүз керек. Анан өзүбүз сүйлөбөй туруп башкалардан талап кылганыбыз бул бейадапчылык болот. Майрамдык иш-чаранын алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жарыялаган эл аралык эне тил күнүн белгилөөнүн бир айлыгынын алкагында Ош шаарында өткөрүлгөн кароо сынактардын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр сыйланды. Аталган бир айлыктын алкагында өткөн иш-чараларда жигердүү катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетине, окуу жайдын бир топ факультеттеринин жааматына, окутуучуларга Ош шаарынын мэриясынын ыраазычылык баракчалары, дипломдору тапшырылды. Ош мамлекеттик университети интернационал университет, бир нече борборлорубуз иштейт. Сиз айтып жаткан ошол бир нече улуттун өкүлдөрү негизги тил, мамлекеттик тил катары кыргыз тилин үйрөнүшөт, мамлекеттик тилде сабактар өтүлөт. Анан башка учурларда, мисалы немис борборунда, Кытай борборунда, Япон борборунда студенттер эркин түрдө өздөрүнүн каада салттарын, эне тилдерин пропагандалоо жолу менен бир нече өздөрүнүн чыгармачылыктарын дагы өркүндөтө алат да. Анан бизди эң бир кубандырган нерсе бүгүнкү күндө биздин чет өлкөлүк студенттер, башка улуттун өкүлдөрү биздин каада салттарыбызга, үрп адаттарыбызга жакын болуп, анан комуз черкенди да үйрөнүп, мына бүгүнкү иш-чарада Индиядан келген 3 студентибиз комуз күүсүн жаңыртып атышат. Япониядан келген практикантыбыз кыргызча көркөм окууну берип атат. Турциядан келген түрк улутундагы студенттер кыргыз тилинде сүйлөп жатышат. Жана негизги максат бүгүн ар бир улуттун тили даңазаланыш керек. Эне тил күнүнө арналган кечеде Ош мамлекеттик университетинин таланттуу окутуучуларынын, студенттеринин, Ош шаарындагы диаспора өкүлдөрүнүн тил, маданият, улуттук нарк, улуттук идеология, адеп ахлак, достук, ынтымак, улуттар аралык урмат сый маселелерин өз ичине камтыган концерттик программа. Дүйнөлүк тилдер боюнча дүйнөлүк тилдер күнүн биз өзүбүздүн корей тили окугандыгыбызда биз өзүбүздүн корей тилдердин улуттук бийин билип жатабыз. Жана иш-чара өтө кызыктуу сонун өтүп жатат. Азыр бул жерде Кыргызстанда 80ден ашуун улут жашайт. Ошолордун баары катышып, ар ким өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүүдө. Бүгүнкү иш-чара өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз Кыргызстанда жашап жатканыбызда өтө сыймыктанабыз. Биздин мекенибиз экендигине өтө сыймыктанабыз. Ар бир улут Кыргызстанда өз тилинде эркин сүйлөй алышы менен сыймыктанабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү эне тили майрамы менен баарын куттуктайбыз. Кыргызстан элдери ассамблеясынын Оштогу бөлүмү тарабынан Ош шаарындагы диаспора өкүлдөрүнүн улуттук көргөзмөлөрү коюлду. Жыйынтыгында активдүү катышуучуларга Ош шаарынын мэриясынын дипломдору, баалуу белектери жана акчалай сыйлыктары тапшырылды.